колум кармады эле жыпжылуу болуп эмес күйүп өрттөнүп кеттим. Кудай берет, араданга тагдырды. Мен де өтөмүн, сен де өтөсүң акыры. Жирененин кучагында меңиреп, аалам алпы айтматта жатыр. Ал жазуусундагы чыгармалардын философиялык өзүнчө, турмуштун өзүндө чоң философ экенин көрдүм да. Ошолордун баарын элге жетсин деп атам. Ага ал боюнча бизге атайын бирөө тапшырма бербей, ушуну жасап койгулачы деген жок. Адамзаттын бул дүйнөгө келгенинин өзү бакыт. Ал эми сен ушул жарык дүйнөдө артыңда кандай из калтырасың, бул табышмак. Изденүү жер казгандай илим изилдөө ушул жарык жашоодогу эң орчундуу сенин миссияң окшобойбу? Илим алуунун 70-чыгышы же ааламдагы көркөм дүйнөнү изилдөө. Филология илимдеринин доктору, илимпоз академик Абдылжан Акматалиев Теңир Тоо улуу кыргыз элине дагы бир окумуштуу уулун энчиледи. Ал бүгүн 70 жашта. Мен бала кезим Кара Кожор өрөөнүндөгү Лахол мектебинде өттү. Ажада чоң атам, чоң апамдын колунда тарбияландым. 6 жашыман мектепке бардым. Анан тамгаларды үйрөнүп, анан чоң атам менен чоң апама ошол мезгилдеги чыккан Манас эпосунун кошмо вариантын окуп берчүмүн да. Өзгөчө кечинде окур элек да. Анткени мал жайды баардыгын жайгаштырып коюп, анан кышында отту мешке жагып коюп, анан ошол жерде анан кийин кошуналар да келчү. Анан келип алып анан окуп бер дечү да. Анан ошентип окучумун, аябайчы берилип окучумун да. Ошентип отуруп мен ошо көркөм дүйнөгө кирип кеткем да. Андан кийин баягы кыял деген ар түрдүү да. Ыр жазгым келди. Анан ошо 8-класста жүргөндө бир сүйүү жөнүндө бир ыр жаздым да. Темасы ошо сени күтөм деп, Памфиловдун паркынан, Ала тоонун жанынан деп кинотеатрды эметип. Анан балдар, классташтар окуп алып, "Эй, сен ыр жаза турбайсыңбы?" деп. Анан ал мезгилде баягы бир общий тетрадь болор эле. Анан ошо бири-бирибизге баягы эме жазып берчүбүз да. Эстелик деп дайыма. Гүл тартып, анан ырлар жазып, анан көчүрүп бирөөлөрдөнчү. Анан ошентип жүрдүк. Анан Дубал газета чыгарчубуз мектептен. Мен ошо активдүү катышчумун. Байыш Кыдыралиев, Малик Асылбеков деген, Акылбек Кулушев деген жигиттер ошо майрамга карата Дубал газета чыгарчубуз, ошо бир материалдар жыйначубуз да. Анан 9-класста мен Энеме деген ыр жазып калдым. Ал ыр Кыргызстан пионерине чыгып кетти да. Анан ушул Кыргызстан пионеринде азыркыга чейин мына мисалы үчүн ошол көркөмдүгү жогору экенин көрүп турам да. Эгерде керек болсо көтөрөйүн, энеке Жонмарчы элдин жүгүн деп жазган экенмин да. Ал жана Байыш Жаныш деген топ бар го. Муну ошолордун карындашы ошо ырдап жүрөт. Çağçıp akıl durgan, aktanın maga
Bir күні үйде баягы өзім мамашамен тұрамын да, анан ушу үйді жинап атсам эле, пол жуып атсам эле, радиодан тааныш эме сөздөр жалгыздараак. Баягы эмесине жарата айрым бир сөздөрүн эметкен экен, алмаштырган. Анан ошентип угуп калдым да, бирок ошондон бери мен аны артынан түшкөн жокмун. Ошентип жүрүп, анан өзүм бирок тарыхчы болоюн дегем. Чексиз сапар, жыла талга кадамдар, чөл кербенчи күн ысык, мейкиндикте жалгыз дарак бар, дарак көрксүз, күйгөн суусуз күн кысып. Чексиз сапар, жыла талга кадам жай, кыз даракка назар салат каранат, назарынан кыздын ошол караандай, сар жалбырак көгүш тартып жашарат. Чексиз сапар, кадам алга ташталып, чексиз ойлор камтыйт кызды, даракты, назарынан чөлдө мөрлөр башталып, дарак гүлдөйт, эрме чөлдө каш кагып. Ал бала кезинде Айтор көркөм дүйнөгө аралашкысы келчү, бирок кайсы экенин билчү эмес эле. Мен кичинекей кезимде ошо көркөм дүйнө менен аралашкым келген, бирок кайсы экенин анча билчү эмесмин да. Анан адам өзгөрөт да улам-уламчы. Анан мен тарыхчы болоюн дедим. Анан кайта мен химик болоюн дедим. Жана бир лабораторияда иштеп, улам реакция жасап, дегендей эле кылгым келди. Анан тагдыр ошентип отуруп, анан филология факультетине тапшырып калдым. Анан ал жерде да ошо 3-4 ырымды конкурсный эмеге берип, анан ошону 75 бала алды, ошонун 75-нчи болуп өткөм, акыркысы болуп. Тагдыр ошондой экен да. Анан бирок эмеде жүргөндө, жогорку окуу жайын жүргөндө бир ыр жазган жокмун. Да. Окуу жана окуу болуп эле КПСС-ын тарыхы, философия, диамат, исмат дегендерге, илимий коммунизм дегендерге берилип ошо сабактан башым чыккан жок да. Окуу жайын бүтүп, керемет Ош чергесинде иштеп жүргөндө, анын жан дүйнөсү поэзияга ачылып, ырлар төгүлө баштайт. Ошентип жүрдүм, анан кийин эмеден кийин жогорку окуу жайым бүткөндөн мен Ош ведомствосунда иштеп калдым. Анан ал жерде убакыт көп болду, анан бир топ ырлар жаздым да. Күтөмүн келбесиңди билип туруп, мисалы үчүн деген мындай бир жакшынакай ырларды жаздым. Анан ырларымды алып барып анан кийин бир акынга көрсөттүм. Анан акынга көрсөтсөм, ал акын карап туруп, эми белгилүү акын болчу. Анан карабай, сен азыр сүйүүнү эмне кыласың жазып? Сен партия жөнүндө жаз. Сен Ленин жөнүндө жаз. Дейт. Ошо менен эме өчүп калды. Ошентип жүрүп отуруп, анан мен 83-жылы кыз келиндер институтуна көркөм окуу боюнча сабак берип калдым. Анан ошо көркөм окууда сабак бергенде ырларды окуш керек да. Алкы Осмоновдун ырларынан, Жусуп Турусбековдун ырларынан, Медина Алыбаевдин, Сүйүнбай Эралиевдин, Сооронбай Жусуповдун ырларынан окуп берем, көркөм окуганда мындай окуш керек, дегенде окуш керек деп жакшы окучумун. Анан агай аларды угучу. Анан эле мен кээде өзүм ырларымды кыстарып, бир 3-4 куплет ырдап окуп койчумун да көркөм. Анан агай муну билбейт экенбиз деп сүйүү ырларынан жазып алалычы деп жазып алышчу да. Анан сабак бүтүп, аяк сабакта баягы семестр дем аласың да, зачет аласың. Анан ошондо жолугуп эметип атат, агай бул ырлардын автору ким дейт. Анан эмнеге десем, бизге жакты агай дейт. Чын элеби десем, чын эле дейт. Мен автору десем, таң калышты да.
Аны чыгарып койбойсузбу деди. Анан ошентип биринчи ошол студенттердин өтүнүшү менен кызыл көйнөк жан дүйнө деген чыгардым. Анан чыгарып, анан баягы анда китеп магазин Нуска деген Дзержинский бульвар менен Киевскийде болчу. Анан алып барып Света деген дүкөнчүгө алып барып эми баягы сатылсын сатылбаса эл көрсүн деп коюп койсом, талап кетишиптир. Бат эле. Анан ошондо ойлоп калдым, кээде ыр жазып коюп жүрүш керек экен деп. Бирок мен ыр жазганда отуруп алып жазбайм. Айтып атпаймынбы, ичимде жүрөт, саптар кайталана берет, анан жышыла берет, кайта редакциялана берет ичиндечи. Анан кээде келатам, телефонго жазып коем. Анан келип машинага берип коем, басып бергиле деп. Азыр да келатып, бир ырлар чыкты да, 4 куплетчи. Ал ыр ушундай ырда азыркы заманда биз оңго жол дейбиз, оңго жол деп эле туура, макул. Бирок автобуска түшсөң, анын бири жок. Анткени балдардын баардыгы баягы көрмөксөң болуп телефон бетине кармап алат да. Деген бизде бут коерго жер жок деп маани. Шожа кетип башын жөлөйт тизи бизге, көздөн учкан кең таланы тазим кылат бөлүү бизге. Кел жашынма койнойлу жүр, гүл таланы жамынып, жашына кой гүлдөн жолук салынып, мен издейин читин бизге пөңгөн азып сагынып. Кел жашынма койнойлу жүр, гүл таланы жамынып, жашына кой гүлдөн жолук салынып, мен издейин читин бизге пөңгөн азып сагынып. Ар бир коомдогу көрүнүш улуу жазуучунун жүрөгүнөн өтүп, айрым пендечилик каталараны бейпайга салып, ыр дүйнөсү менен чыгарат. Өтө кошомат болуп кеттик да, кошоматчы болуп кеттик. Кызматка кире турган адамды жардан алыс кулатканга чейин мыктай беребиз да. Аны түшүп калса, демелечи, өчү бардай кайта жамандайбыз да. Ушул мени жүрөгүмдү оорутат да. Кошомат кылбай эле кой, мактабай эле кой. Анан кайта жамандабай эле кой да. Чынбы? Эгер анан кайта ал киши кызматка туруп калса, кайта ошо барып, кайрадан эме болот. Мактап, уялбайт. Мени ушуга тынчтандырат. Анын эмеси тынчтырат. Көңүлдү бат калтырып катабыз да. Абдуллажан Акматалиевди бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматовдун замандашы, анын шакирти жана Айтматов изилдөөчү деп кабыл алат жалпы коомчулук. Айтматов дүйнөдөн өткөндө ыйлай албаганын, жалгыздык андан кийин келгенин академик мындайча эскерет. Айтматов кайтыш болгондо мен ыйлайлаган жокмун. Ошол учурдагы процесс, ага жерге некролог чыгыш керек, ар кайсы жерге радиого барыш керек, чыгармачылыгында сүйлөш керек деп уюштуруу комитетинде жүрдүк. Бир жоготкондой болгон жокмун да. Качан гана сыртка чыкканда анан ошондо сездим да. Жок деп. Анан ошондо Кудай берет араданга тагдырды. Мен да өтөмүн, сен да өтөсүң акыры. Жерененин кучагында меңиреп, аалам алып Айтматовда жатыр деп. Анан ырларды кетти. Эми кеткенде мен аны оңдогон жокмун, Кудай турат. Төгүлүп атат, кыскартып жазып атам. Самолетте жазып атам. Адамдардын бир болушун самаган, маңкурттардын жок болушун каалаган, адамзатта Айтматовдай эч ким жок, адам эмес айвандарды баалаган.
кимдер гана сизди эстеп өкүнбөйт. Ар улуттар сиз дегенде бөлүнбөйт. Ойлорумуз күн нурундай чачырап, мейкиндиги, чексиздиги көрүнөт. Кудай берет, ар адамга тагдырды. Мен дөтөмүн, сен дөтөсүң акыры. Жер эненин кучагында мемиреп, алам албы, Айтматовда жатыры. Ошентип Айтматов бар аалам толук көрүнчү деген 54 куплеттен турган ыр жан дүйнөдөн оргуп чыкты. Айтматовдун кайтыш болгонун 100 жылына карата анан атайын эме Дүйшөн Байтөбөтов анан окуду. Анын байшы Дүйшөн Байтөбөтов кийин мага келип айтты. Абыке, мен эки атымда мелис. Абыке, мен сенин ырыңды окуп атып 2 жолу эмени токтоттум деди. Мен ыйладым деди. Анан эми ушунча таасир эткен дедим да. Ал эми алып жазуучуга жолуккан күн анын акыркы демине чейин унутулчудай эмес. Теледен көрүп, газетадан окуп, атагы таш жарып турган жазуучунун жалбыракка зыян болбоду деп кейгени көз алдыда калды. Биринчи жолуккан күнүм албетте Айтматовду көрүп, кинодон көрүп жүргөнбүз. Мындай жөн көрүп жүргөн 2 жол көрдүм жөн. Дом кинодо Секимов Аскарбек деген мен досум, жолдошум иштечү. Кино үйүнүн директору болчу. Анан ал кээ бир кинолорду ошол жерден барып көрчүбүз да. Анан жанагы Дооронбек Садырбаев тарткан Айыл мозаикасы экен деген бир кинону немеси болуп калдык, көрүп. Окей отурат, мен кирсем, окей отуруптур. Анан кирип көрбөйсүң деп койду, мен бер жагына келип отурдум. Анан бир маалдан аны Чыңгыз агай келди. Анан ошондо биринчи көрүшү мындай. Анан көрүп, төкө деди, Төлөмүштө, төкө көрүп атасың деди. Анан жакшы болуптур деп анан көрүп отуруп, анан ошол жерде бир эме бар. Чөп жок. Анан ошо жалбырактарды үзүшөт да бактардан. Анан ошондо аябай ушул кантип болсун? Эми аны экологияны эметип атпайбыз, жаратылышты бузуп атпайбыз деп мындай бир эмоциональный сөйлөгөн көрдүм да. Анан өзүм таанышкан күн бул 80 жылдын башы да. Ошол жерде бүткүл союздук жазмасы жаңы пайда болгон адабияттын конференциясы болду. Анан ошого кечип келди. Анан анан чогуруш бүттү, анан элдер чыкканда элдердин баары учурашып атат. Анан менин жанымда бир өзбечке кыз бар болчу, Ташкенттен келген. Анан ал барып эле учурашып калды. Салам алейкум депчи. Анан салам, мен Ташкенттен келгем, анан мындай тигиндей деп, жакшы болуптур, тигин деп сүйлөштү. Анан мен да намыстанып кеттим. Уш жерде жүрүп, анан мен учурашпайм деп. Анын үстүнөн Казакстанга барып келгем. Андан мурун 3-4 ай, 5-6 ай мурун. Анан ошондо казактар сурай берчү. Айтматов кайда жүрөт депчи. Анан ошо боюнча мен Фудзиямада кадыр түн боюнча бир интервью алгам Калтай Мухамеджановдон. Фудзиямада кадыр түнгө авторлошту. Анан ошону тыштап кеттим Совет Кыргызстан. Анан мен айта баштадым. Агай ушул барып казак агайындар салам айтты. Тигиндей деле Нурпейисов, Калтай Мухамеджанов, Шерхан Муртаза, тиги десем анан баарын тааныйт да достору, жолдоштор. Анан ой деп, сен жана Совет Кыргызстанга жазган эме сеники маек деди. Ооба десем эле, колум момундай жүрөм. Колум
кармады элганды жыпжылуу болуп эмес күйүп өрттөнүп кеттим. Ана мындай алып экөөбүз бастык да, ана ошондон кийин биринчи ошондой жакшынакай таанышып, ошондон мен мындай өзүнө кабыл алгандай болду да. Анан мен кабарлашып тур деди. Анан ошондон кийин 3 жылдан кийин кабарлаштым. Күндөлүк жазгыла, урматтуу жаш илимпоздор. Анткени ал сенин дооруңдагы замандаштарыңдын тарыхы. 94-жылы Башкырстанга барып калдым. Анан ал жерде Ленин сыйлыгынын лауреаты, мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, өтө белгилүү акыны бар, жазуучусу Мустай Карим деген. Анан ошондон маек алып калдым да. Маек алып, анан мен сапарга жалгыз жол тартпаптырмын деген ыр бар да. Анан ошол темасы мага жагып калды да. Анан карасам, мен да ошо адамдар менен бирге келаткан экенмин да. 1984-жылы барып. Анан мен Өзбекстандын көп жазуучулары менен Зульфия, Миртемир, Адыл Якупов, Прим Кадыров деген, Каракалпакстандан Ибраим Юсупов, Төлөпберген Гайпергенов жана башкалардын бардыгын тааныштым да. Анан мен да ошо адамдар менен чогуу келаткан экенмин деп, анан жазайын дедим дагы, анан күндөлүктү баштадым да. 28 жыл чогуу болдук да, мындайча айтканда тааныш болдук да. 28 жылда канча ай бар? Биз жок дегенде бир жумада бир телефондон сүйлөшүп турчубуз. Күнүнө Бишкекке келгенде 2-3 жол жолукчубуз. Анан баарын жаза берсек, кийин мен ойлоп калдым, эменин китебин алдым. Казактын белгилүү актеру, артисти Асанкалы Ашимовдунчу. Ошо мага китебин берген да. Күндөлүгүн берген да. Ошо жазып жүргөн. 3 эле сүйлөм. Бүгүн баланча деп числону коет. Анан кийин саатын коет. Мен бүгүн тойго бардым. Тойдо баланчалар болду. Баланчаны сүйлөштүк. Кыска. Анан кийин ойлодум, муну башында анча маани берген эмесмин да. Кантип ушинтип эле эмне кереги бар десем, көрсө ошонун баардыгында көп нерселер жаткан экен да. Ошентип анан жана айрым бир өз учурунда жазылбай калган күндөрүмдү эстеп жаздым. Анан ошентип анан Айтматов жөнүндө этюд деп жазып көрдүм да. Чыңгыз Айтматовдун мен жан дүйнөсүн көрдүм. Ал океандай терең, чыгармаларындай чексиз, ар тараптуу чыныгы философ эле. Эми биринчиден мындай да, Чыңгыз агайды чыгармачылыгы ал изилдеп жүрөбүз, изилдеп жүрүшөт. Бирок мен ал кишинин жан дүйнөсүн билдим да. Ички дүйнөсүн билдим. Ал киши турмушта өтө жөнөкөй экендигин, карапайым экендигин, кенендигин, айкөлдүгүн, кеңпейилдигин, адамга болгон ишеними өтө экендигин. Анан ал киши баягы чоң философ экендигин. Бардык эле жазуучулар философ боло бербейт. Ал жазуусундагы чыгармаларынын философиялы өзүнчө, турмуштун өзүндө чоң философ экендигин көрдүм да. Ошондуктан ал экөөбүздүн ортобузда ушундай бир ажырагыс бир дүйнөбүз аралашып кеткендей болду да. Мага ошон үчүн 90-жылдары жазып атпайбы кат, мен сага өзүмө ишенгенде ишенем депчи. Демек, ал киши мен баягы ошо ишеним артып койгон да магачы. Мен эч убакта өзүмдүн максатымды биринчи койгон жокмун. Элдин максатын биринчи койдум. Элдин ишин биринчи койдум. Анан улам жаңы максаттар ачыла берет экен.
улам бир тоого чыксаң экинчи тоо көрүнөт экен. Абдылдажан Акматалиев илимий объект кылыш үчүн Саякбайдан баштап динчи эпосторду иштеп чыгууда зор илимий эмгектерди жасап келет. Ошол доордон текстологиялык талдоо иштерин жүргүзүүгө канчалаган эмгек, ден соолук жана убакыт кетет. Көркөм адабиятта дагычы, эмеде дагы. Анан ошо көркөм адабиятта карап, чокудан карап, детиги чокуга барыш керек дейт экен. Мына Манас боюнча алсак. Мына Сагынбайды чыгарайын дедим. Академия изданиясын агайлар менен бирдикте, эжелер менен бирдикте. Андан кийин Саякбай Карлаевди чыгарайын дедим. Анын баардыгы мындай да, элдер ойлоп калышы мүмкүн да. Мурунку эле Манасты улам эле мындай эле кайта өңүн өзгөртүп эле, форматын өзгөртүп эле чыгарып атат деп да. Жок. Ал Совет учурунда калып калган тексттер бар да, саясатка байланыштуучу. Ошолордун баардыгын кайта кол жазмадан карап, агайлар араб арабинен карап, латын арабинен карап барыбызчы. Анан келип туруп кийин чыгарып атабыз да. Анан ал жерде эмне деген сөздөр бар? Көп сөздөр бар, түшүнүксүз сөздөр бар. Кытайдан кири Кытайда сөздөр бар, монгол сөздөрү бар, фарс сөздөрү бар, араб сөздөрү бар. Ошолордун баарын агайлар менен сөздүк түзүп аттык. Бул деген чоң процесс болду. Анан кенже эпостордо мурун бир эле эмеси чыкчу, вариант чыкчу. Анын көп варианты бар да. Аларды илим үчүн кайта объект кылыш үчүн аларды кошуп чыгарыш керек болуп калды. Мына академия менен эл адабият сериясынын 40 томдугун. Манаслар болсо мурун Бакыш Сазанов, Мамбет Чокморов, Ахмат Рысмендеев, Шапак Рысмендеев, Жаңабай Кожеков, Оса Мусулманкулов, Дункана Кочкеев сыяктуулар чыккан эмес да. Ошолордун баарын элге жетсин деп атам да. Ага ал боюнча бизге атайын бирөө тапшырма берип, ай, ушуну жасап койгулачы деген жок. Биз өзүбүздүн коллектив менен, ар намыс менен. Ушулар биз жасабасак ким жасайт? Агайлар ушуну жаза албай калды, анткени ал советтик эмеде болуп калышты. Түзүлүштө жашап калды. Биз эгемендүүлүк түзүлүштө жашап аткандан кийин жол ачылды. Сандыктакылардын баарын алып чыгып атабыз. Кийинки мун ага кайрылабы? Кайрылбайбы? Биз ортоңку ошо көп нерсени жасап коелу деп атабыз. Мисалы үчүн Калыгул, Арсланбек, Молдокылыч деген барчы. Булардын баардыгын жыйналга боюнча чыгарып ийген жокпуз да. Алардын баардыгын бир сабы бир сапка өтпөш керек да, бир акынга. Анын үчүн жанакыдай карап отуруш керек. Аптекада дарылардын составын карагандайчы. Агайларыбыздын эжелери ошентип чыгарышты да. Болбосо бир сап бияка айтса, айтат да, мунун сабын бул чыгарып салыштыр депчи. Текстологиялык деген талдоо бар. Ал өздөрүнөн жазылып калбагандан кийин элден жазылып атып, эл укканын айта берет да. Мына ошолор жөнүндө улам бир тоо деген ошодо 6 тоон басып өттүк. Окурмандарга классикалык үзүлдөөлөр жана тексттер деп Совет учурунда эң жакшы жазылган макалаларды тил, адабият, методика, педагогика, психология, журналистика боюнча чыгардык да. 90 том болду. Бул чоң тоо да. Бизде эч ким жасады деген жок. Ошентип эле бизде завод, фабрикада эле процессте иштеп атабыз да. Мына азыр Айтматов боюнча деле көп нерселер жазылып калды, айтылып калды дейт, жок. Биз Айтматов жөнүндө али четин оюп атабыз. Дүйнөлүк адабиятта алган ордун эмгиришип атабыз. Мына Айтматов Казакстан, Айтматов Өзбекстан, Айтматов Тажикстан, Айтматов Азербайжан, Айтматов Грузия, Армения деген аякта чыккан материалдар бизге жеткен жок да. Биз ошолордун баарын жыйнап алып энциклопедия кылып атабыз. Анткени колко кылбаш керек. Жасаган иштеринде милдет кылбаш керек. Мен башка адамдардай эмесмин. 2-3 китебин алып эле мен кыйратып салдым деп эле жылуу кабинетте отуруп алып эле өзүнүн автор болуп чыгарып аткандай эмесмин.
Балким алар өздөрү үчүн ошондойдур. Балким жүгү ошондордур. Алардын жүгү. А мен жүгүм булдан дагы өмүр берсе, аманчылык болсо, үйдө, иште тынччылык болсо, мен өзүм дагы 50% дагы пайыз дагы кишилердин бар деп ойлойм да. Ошол жүктү көтөрүп кетсем деген гана тилегим бар. Дүйнөдөгү эң баалуу оокат алтын дешет. Ал жерде. Кенин казсаң канча бир кылымга барып түгөнөр. Ал эми сиздин илимий эмгегиңиз, көркөм дүйнөңүз чексиз. Ал түгөнбөйт. 1001 китеп, 101 илимий окумуштуулар, нечен деген сизди үлгү туткан аркаңыздагы жаш дарактай өсүп келе жаткан муун. Ал эми сиз бай тирикти бүрдөп, бай тажрыйбаңыз менен бөлүшүп бар болуңуз.